балдарын кандай тарбиялашын билбейт, өзүнүн аялына кандай мамиле кылышын билбейт. Кызга билимдин кереги жок, баары өргөөгө өтөт деген. Илим деген бул нур да. Байырардан мурун булар кыйынчылык көргөн экен көбү. Атамды багайын деп. Бирок бизде тескерисинче да азыр балдарым үчүн жашайм деп, балдарым менин бактым деп. Балдарым үчүн эмес, ата энем үчүн жашайм деш керек. Өзүнүн ата энесине милдет кылат. Мен болбосом силер мондай квартирада жашамак эмессиңер. Мен балдарыма айтам, мен силер үчүн жашабайм да, мен ата энем үчүн жашайм. А силер мен үчүн жашагыла деп. Эң чоң бизнес ушу бала багуу. Жакшы келин кандай болуш керек? Кайненеси тиги дүйнөдөгө өтүп кеткенден кийин анан бала генерал болот. Анан ал башкарат. Жакшы кайнене кандай болуш керек? Келин кемчилигин истеп баштайт, дүрбүн менен карап отурат. Бир катасы кетсе экен депчи. Кайненелерим баары акылдуу, даанышман депчи. Жок, андай эмес. Бирок сен акылдуусуңбу? Сый менен жүрө бер да. Ошентип эркек киши деген саясат жүргүзүш керек. Ким подкаблучник? Подкаблучник деген ким? Аялын эркелетсе эле подкаблучник дешет да. Жок, андай эмес. Аялды эркелетиш керек. Эмнеге алдың аялды? Ал сен досуң эмес да ал. Бактылуу жашоону гарантиясы менен саткан эмелер көбөйүп кетти да Инстаграмда. Мисалы үй бүлө жөнүндө сүйлөйт дагы, өзү ажырашкан аял. Инстаграм Reels көрүп, үй бүлөлүк көйгөйдү чечсе болобу? Акча, сүйүү жүрөгүбүзгө аябай катуу кирген да. Айылда мал баксаң, ошол миллионер болосуң азыркы заманда. Үй бүлөсүн бактылуу кылган киши элди да бактылуу кылат. Ассаламу алейкум, Маек YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен буюрса жаңы маекти тартуудабыз. Бүгүн кыргыз коомунда үй бүлө темасы эң назик, эң оор, эң көп талаш жараткан темалардын бири. Биз ушул үй бүлө темасына токтолууну туура көрдүк бүгүн. Конокто болсо Үй бүлө академия борборунун директору Кулов Умар устаз. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Устаз, айтсаңыз биринчи эле суроом, үй бүлө деген эмне? Үй бүлө деген бул бир эме да, мамлекеттин бир бөлүгү да үй бүлө. Көп үй бүлөдөн мамлекет курулат. Үй бүлөлөр тынч болсо, ынтымактуу болсо, тартиптүү болсо, анда мамлекет да ошондой болот. Анан үй бүлө деген бул тагдыр. Жөн эле мисалы каалаган эркек каалаган кызды ала бербейт да. Буйрук гана болгондо ошондо экөө баш кошушат. Демек үй бүлө деген бир кичинекей мамлекет десек туура болот экен, Үй бүлө деген кичинекей мамлекет. Анан сиздер үй бүлө академия борборун ачтыңыздар. Ошол үй бүлө темасына кайрылууга, ушул багытка келүүгө сиздерге эмне себеп болду? Көп көйгөйлөр, ошол проблемалар болот атта үй бүлөлөрдө. Мисалы көп ата энелер өздөрүнүн балдарын кандай тарбиялашын билбейт. Күйөө өзүнүн аялына кандай мамиле кылышын билбейт. Аял күйөөсүнө кандай мамиле кылышын билбейт. Анан ошол себептен ажырашуулар көп болуп атат. Анан бир нерселер таанып калса эле болду, ажыраштык деп эле ажырашып атышат азыр. Анан балдар ата энесине баш ийбей атат. Керек болсо тиги сотканы тартып алса, ошол атасы менен урушканга чейин барып атат. Ошондой көп көйгөйлөр бар. Ошону карап, биз ошол багыт боюнча иштесек деп ойлондук. Анан ошого кадам таштадык. Эң сонун, анан ушул үй бүлө академия борбору дегенде эл эмнени түшүнүш керек? Мисалы, бул психология жактан жардамбы, же диний насаат багыттабы, же бизнес долбоорбу? Бул эмнени түшүнүш керек эл? Бул негизи коммерциялык бир уюм. Ал жерде биз ошол проблемалар бар да, биздин мамлекетибизде, коомубузда бул проблема бар. Ошол проблеманы кандай чечебиз? Ошого кандай салым кошо алабыз? Анан ошого ошол багытта биз иштеп атабыз. Лекцияларды окуйбуз, китептерди чыгарабыз. Болгон салымыбызды кошобуз. Анан бул жана башында айтып өттүм, эң оор, эң мындай назик тема депчи. Анан ушул үй бүлөлөргө арналган жанагындай сабак кеңештерди берүүгө сиздерде бир өзүңүздөрдө билим же бир документ керек да. Ооба бере берсеңер болот деген сыяктуучу. Ошондой барбы? Психолог же биздин жогорку илимибиз бар. Психологияны окуганбыз, мисалы. Психология предметтерди окуганбыз. Анан жеке тажрыйбабыз да бар да. Жеке тажрыйбабыз да бар. Анан ошол мурун
иман сабагы боюнча мектептерде, университеттерде сабак берип жүрчүбүз. Анан үй бүлөлүк проблемалар менен эл келип кайрылчу, анан көп аралашып жүрчүбүз. Элдин көйгөйүн билебиз, тажрыйбабыз бар да, мындайча айтканда. Сиздердин борборго көбүнчө кимдер келет? Мисалы, ажырашууга жакын үй бүлөбү же өзүн эле өнүктүргүсү келген жубайларбы? Биздин борборубузга келгендер көп. Көбүнчө мисалы ажырашуу маселе менен келишет. Ажырашкым келет депчи. Мисалы аялдар келип айтат, ушул көңүл бурбайт, мага күйөөм көңүл бурбайт, ажырашкым келет. Же аялым мага баш ийбей атат. Мен эмне кылсам, ажырашсамбы, же эмне кылсамбы деп келишет. Анан балдарыбыз бизге баш ийбей атат. Кандай кылып тарбиялайбыз аларды деп, ошондой көйгөйлөр менен келишет. Ошолорго жардам беребиз. Анан сиздерде келген баягы кайрылган үй бүлөлөрдүн арасынан ушул сандар менен айтып бере аласыздарбы, мындай жыйынтыктардычы? Элге кызык болот да. Сандар боюнча билбейм, статистика жүргүзө элекпиз. Бирок натыйжа бар да. Натыйжа бар, ал жагынан айта алам. Анан көбүнчө адамдар проблема болсо келип чуркап келишет да. Анан проблема чечилгенден келбей калышат. Анан чалсаң, кандай болуп атасыңар, эмне болуп атасыңар десем, жакшы, азыр жакшы болуп калдык депчи. Ошо менен адам деген сейилде келип кете беришет. Андай статистика жүргүзө элек. Сиздерде ошондо канча адам иштейт жана каржы булактары кандай, айтып өтсөңүз? Каржы булактар биз коммерциялык уюмбуз. Биз өзүбүздү багабыз, мындайча айтканда. Анан региондордо биздин балдарыбыз иштейт. Анан кээ бирөө айлык үчүн иштейт. Айлык алып иштешет. Кээ бирөө айлык албай эле иштешет. Ошо канчага жакын кызматкер? Азырынча бир 16 киши бар. Эркектерден да, анан аялдарда ошончо бар да. Эң жакшы. Азыр бир кыздардын билими деген темага өткүм келип атат үй бүлөнүн ичинен. Бүгүнкү күндө кыздар жогорку билимге ээ болушу канчалык маанилүү? Негизи кыз болобу, бала болобу, айырмасы жок. Канчалык илимдүү болсо, ошончо жанагындай пайдасы чоң да. Кругозору чоң болот. Канчалык адам баласы негизи төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин окуш керек. Анан илим алыш керек да. Кыздар дагы, балдар да илим алыш керек. Бирок тилекке каршы ошо кээ бир кыздар мисалы окуунун алдында университетке барардан мурун ниети жаман да. Ошондой бир кыздар келишет, айтат: "Мен дейт, жогорку билимди окушум келет" дейт. Эмне себептен деп сурасаң, мен күйөөгө тийгенден күйөөм өлүп калсачы дейт. Же бакпай койсочу дейт. Мен айтам: "Кызым, сен ниетиңди оңдо. Ар бир нерсе ниеттен башталат. Жакшы ниет койсоң, жакшы үмүт кылсаң, ошондой болот. Башынан эле жаман ниет кылып койсоң, күйөөм өлөт депчи. Күйөөм өлүп калса эмне кылам депчи. Күйөөм бакпай койсо эмне кылам деп. Анан адам ошо ниетине жараша алат да. Кандай ниет кылса ошондой болот. Жакшы ниет кылыш керек. Жакшы ниет жарым ырыскы дейт. Туура? Окуш үчүн кандай ниет кылыш керек? Кыз бала болсо, ошо илим алайын, илимдүү болоюн, акылдуу болоюн. Анан жашынакай келинчек болуп берейин. Анан балдарымды кийин акыл айтып балдарыма окутайын деген ниет менен окуса, анда жакшы болот. Анан өзүмдү багайын, анан күйөөм өлүп калса деген андай ниет менен окубаш керек да. Ырыскы Кудайдан, тагдыр да Кудайдан. Өзү деле өлүп калыш мүмкүн да, туура? Аны ойлобойт да. Мен айтам, бул Кудайдын колунда да, ким качан өлөрүнчү. Ырыскы деген өлүм менен байланыштуу эмес. Ырыскың бар, сен пешенеңе жазылган ырыскың бар. Сен күйөөң болобу, болбойбу, ырыскың жазылган. Аны ойлобо сен. Күйөөм багат деп ойлобо, сен Кудай багат. Чымчык деле уясынан учуп чыкканда Кудайга тоокөл кылып чыгат экен да. Анан курсагын тойгузуп кечинде келет экен да. Кайтып келет өзүнүн уясына. Ошондой эле адам баласы. Керек болсо бомж деле өзүнүн ырыскысын таап, өзү бир нерсе кылып, оокат кылып атат.
Эмне үчүн ушундай даражага түшүп кеттик? Биз ушунча материалист болуп кеттик да. Жалаң ошол курсакты ойлопчу. Жалаң курсакты ойлоп, анан мен эме окубасам, билим албасам, анан күйөөм өлүп калса мен кантип оокат кылам деп. Андай ойлобош керек. Ырыскы Кудай берет. Өзүнүн убагында. Мисалы, кээ бир адамдар 18 жашында ойлогон эмес да мен миллионер болуп кетем депчи. Анан 18 жашында жүрөт, Кудайдан сурап. Анан карасаң 40 жашында, 50 жашында миллионер болуп кетет. Ырыскы деген өзгөрүп турат. Өзгөрүп турат. Бүгүн мисалы сиз ойлойсуз, мен миллионер боло албайм депчи. Бай боло албайм деп ойлойсуз. А эртең акыбал өзгөрүп кетсе, андай ойлонбой каласыз. Жеңил эле турбайбы депчи. Ырыскы деген өз убагында келет, шашпаш керек. Ырыскы деген тагдырга жазылган, бирок анын убактысы бар. Мисалы, сиздин тагдырыңызга жазылса, мисалы, чоң үй алат депчи. Туура, чоң үй аласыз, бирок анын убактысы да бар да. Мисалы, 2035-жылы 3 этаж особняк сатып алат деген тагдырыңызга жазылган. Бирок 35-жыл келе элек да. Адам баласы болсо азыртан ойлонуп атат. Мисалычы, сен бүгүнкү оокатыңды ойлон, анан аракетиңди кыла бер, жатып алба. Кээ бир кишилер бар, жатып алат да. Жатып эчтеке кылбайт, ырыскы Кудайдан депчи. Жок, ал туура эмес. Себебин кылыш керек. Кээ бир кишилер бар, өзүнүн ден соолугун да карабайт. Тамагын да карабайт. Эптеп ырыскы эме байлык деп чуркап жүрүшөт да. Анан ооруп калып жатып калат. Ошон үчүн ошонун ортосу керек да. Жалкоолонуп жатып албаш керек. Жана аша чаап жана андай эртең менен кечке чейин акча деп дебеш керек да. Убагында өзү келет. Сиз айтып атсаңыз дагы бир окуя эсиме түштү. Ошол бир тааныш эле байкелерден укуп элек, ошол кызыңызды эмнеге окутуп жатасыз университетке десе, ошол байке да ушундай жооп берди эле да. Ошол кайын журтуна барганда бир кем болуп калбасын, бир нерсе болуп кетсе көчөдө калып калбасын деген сыяктуу окутуп атам деген сыяктуучу. Андыктан ниетти биринчи түздөш керек экен, Бул экинчи жагы да бар да. Мисалы, тиги күйөөсүнүн үй бүлөсү кандай карайт. Ошол да жагы бар да. Мисалы, биз социалдык мындай давление бар да кыздаргачы. Аябай эле. Чукуп башташат да. Билимсиз экен бул. Эч оокат кыла албайт экен деп. Анан ошо намысына тиет да кыздардынчы. Анан жанагынтип доказать этиш үчүн алар барып иштейт, акча табат. Ал жагы да каралыш керек да. Мисалы, мен акча табам да, мисалы. Анан аялыма келип берем да. Бул экөөбүздүн ырыскыбыз депчи. Эгерде сен үйдө оокатты кылбасаң, балдарды тарбиялабасаң, менин кийимимди жууп бербесең, тамагын жасап бербесең, анда мен могул акчаны таппайт болчумун. Бул экөөбүздүн тапканыбыз деп берем, ал ыраазы болот да. Эгерде мен мисалы келип алып үйгө акчаны таштап туруп, сен эмне кыласың сен? Эртең менен кечке чейин жатасың уктап эле. Акчаны таап аткан менмин деп айтсам, ошондо аял киши намыстанып, ал эмне атаандашып баштайт да күйөөсү менен. Ошол жагын да караш керек. Мындай чукубаш керек да. Келин балдарды чукубаш керек. Келин балдарды жанагындай чукуп баштаганда, анда ошондо алар намыстанып, мен окуйм дейт да. Мисалы, кээ бир келиндер бар, 4-5 баласы бар. Анан мен барып университетке окуйм дейт. Анан эмнеге окуйсуң? Жашыңыз деле уже 35ке чыгып калдыңыз. Азыр эмне кыласыз жогорку билимди? Десем, ошо мен ошол күйөөмдүн туугандары ошентип намысыма тийип, сен билимсизсиң, анан тигиндей мындай деп чукуп турушат. Ошон үчүн мен аларга далилдеш үчүн дейт, мен барып окуйм деп атам. Ошол жагы да бар да, ошол жагын да карап коюш керек да. Жалаң эле келиндерде эмес кеп. Ошол күйөө жагынан да кетип атат да. Кийинки суроом эле ушуга карама каршы кайра эле бизде мындай да түшүнүк бар да. Кызга билимдин кереги жок, баары өргөөгө өтөт деген. Буга кандай карайсыз? Бул илим деген бул нур да. Мисалы, машине бар го.
машине фарасы күйсө жакшы жүрөсүз да, жолду көрүп айдайсыз, туура. Күйбөсө көрбөй айдайсыз. Илим деген ошондой да. Илим болсо сиз көрөсүз алдыңызда эмен турмушуңузду. Анан балдар негизи окуган жакшы, бирок чала окугандар жаман. Жанагынтип жогорку билимди алып алып, анан көкүрөгүн кагып, мен билимдүүмүн, сен эчтекеге жарабайсың деп, андайлар да бар. Мисалы кээ бир келиндер бар, теңин албайт да. Мен жогорку билим алганмын, анан сен кимсиң депчи. Өзүнүн күйөөсүн кемсинтип, сенде андай жогорку билимиң жок. Болгон бир документ алып алган. А билим жок. Билим болсо андай айтпайт, эч качан бирөөнү кемсинтпейт. Илимдүү адам эч качан бирөөнү кемсинтпейт. Анан жана документ алып алган, жөн эле магистр деген кагаз алып алган. Анан мен билимдүүмүн дейт. Анан күйөөсүн кемсинтип баштайт. Ошондой кесепеттер болсо, анда окубаган эле жакшы да. А бирок чыныгы илим алам десе, жана керсейбесе, текебер болбосо, илим пайдалуу илим болсо, анда окуш керек. Кийинки суроом, эмне үчүн кээ бир үй бүлөлөрдө балдар атасын сыйлап жакшы көрүшөт, ал эми кээ бирки үй бүлөлөрдө атага мындай муздак мамиле болот? Себептер көп. Мисалы, эмне үчүн атаны 2-3 себебин айтып өтсөңүз. мен мисалы бир себепти айтып коеюн. Аябай маанилүү да. Анан өтө жеңил. Ошону эгерде аял киши ошол ишти кылса, анда күйөөсү аны сүйөт. Күйөөсү балдарын жакшы көрөт. Үй бүлөм, мен үй бүлөм деп турат. Эгерде ошол ишти мисалы кылбай койсо, ал күйөөсү алыстайт, керек болсо тиги эмеге чейин, талакка чейин, ажырашууга чейин барат. Мисалы бир көрүнүш бар да. Эркек киши жумуш иштеп, мисалы үйүнө келет да. Үйүнө келгенден кийин аялы жылмайып, сүйүнүп тосуп алат күйөөсүн. Анан чай ичесизби, суу ичесизби, тамак ысытып берейинби, же эс аласызбы деп мындай көңүл бурат да күйөөсүнө. Анан энесин көрүп, балдары чуркап келет. Балдар энесин карайт да. Энеси чуркап, күйөөм келди деп сүйүнүп тосуп алса аталарын, балдары да көрүп, алар да чуркап чыгат. Алар да эмне? Алар да жанагындай сүйүнөт. Атам келди деп. Кыйкырып келишет. Ата келди депчи. Анан аталары эмне? Сүйүнөт. Анан балдарым мен тосуп алат деп, азыр мен жумуштан баратам, балдарым чуркап чыгышат, колумду карайт деп, ал эмне? Бир лимонад алып коеюн дейт. Алма алып коеюн, балдарыма берейин дейт. А эгерде аялы мисалы үйүнө келгенден кийин аялы карабай койсо, күйөөсүн эми келди, чыкпай койсо, жана спальняда жата берсе аялы, күйөөсү келет, балдар деле чыкпайт. Балдар деле энесин карайт да. Энеси чыкпагандан кийин балдар деле чыкпайт, учурашпайт атасы менен. Анан атасынын көңүлү түшөт. Анан ал өзүнүн балдарын жаман көрүп баштайт. Мени сүйбөйт булар, жакшы көрбөйт депчи. Балекетчесинде мисалы жумуштан келатканда алма алып алайын деп ойлобойт. Анткени балдары билет чыкпайт, аны тосуп албайт. Таарынып баштайт өзүнүн балдарына. Анан ошентип бала менен ата эмне алыстап баштайт. Анан чоңойгондо бала атасына таарынып баштайт. Ошо менен бала менен атасы эмне? Алыстайт да, бири-бирине ишенбейт, бири-бирин жакшы көрбөйт. Жөнөкөй эле мисал да. Дагы бир мисал келтирсем, могу Японияда эсиме түшүп кетти да. Жапонияда бир эме бар да, бир көрүнүш бар. Жаркырак коңуздун убакытсы деген. Время светлячков деген. Ал кайсы убакыт? Японияда иштеген киши эркек, мисалы үйүнө келгенде звонокту басат. Звонокту баскандан кийин анан эмнени угат? Кулпун ачылган үнүн эле угат. Шык деп ачылганын угат. Болду. Анан өзү эшикти ачат.
эшикти ачканда кетип бараткан аялынын аркасын көрөт. Аялы кетип баратып, курсагың ачса холодильниктен бар тамак бар, ошону ысытып алып же дейт. Анан ал үйгө кирет. Үйгө киргенден коридорго кирип, балдардын бөлмөсүнөн өтүп баратып караса, эки баласы, мисалы 2-3 баласы ойноп отурушат. Анан привет деп коет атасына. Атасы привет деп коет, болду. Чуркап чыгышпайт алар. Алар энесин карап кылышат. Кеп мисалы балдарда эмес, балдар түшүнбөйт да. Алар энесин турайт. Алар билбейт. Атасы болсо ошо балдарына тарынат. Эч ким мага сүйүнбөйт депчи, эч ким мага чыкпайт алдыма. Өппөйт мени деп атасы тарынат. Анан барып алып тамагын жейт. Тамагын жегенден курсагын тойгузуп, анан балконго чыгат экен. Анан балконго чыгып алып, жана креслосы же стулу бар экен. Постоянно ошол жерде отурган. Анан ошол жерден отуруп алып, сигарет чегип баштайт экен. Анан Японияда эми бийик кабаттуу үйлөрдө турушат да көбүнчө. Анан мындай карап отурса, бүт балкондордо жалаң эркектер сигарет чегип отурушат. Жана жаркырак коңуздай да. Коңуз деген жаркыраган коңуз эмне? Күйүп өчүп турат го. Ошо время светлячков дейт да Японияда. Ошол үй бүлөлүк мамиле мындай суугураак да. Мисалы, суицид боюнча мен бир макала жазгам. Суицид боюнча жер жүзүндө 1-орунда турган Швейцария экен. 2-орунда турган Германия экен. 3-орунда Жапония турат. Анан эмне себептен мисалы суицид көп аякта? Ошол маселени изилдегем да. Эмне үчүн бай мамлекеттерде, эң мындай экономикалык жагынан өнүккөн мамлекеттерде суицид көп да. Эмне себептен? Эмне жетпейт аларга деп ойлонуп аны изилдедим да ошол маселени. Көрсө булар мындай экен да. Мисалы, жумуштан бошотулса, япониялык эмени алалы. Жумуштан бошотулса, үйүнө келет экен, анан аялына айтат экен. Ошол жумуштан куулдум депчи, жумушсуз калдым десе. Эми баары эмес, бирок кээ бир аялдар айтат экен. Андай болсо, анда экөөбүз жашай албайбыз. Менин потребностьим башка дейт. Сен мени бага албайт экенсиң, жакшы акча таппайт экенсиң деп аялы кетип калат экен. Анан ал эми баары эмес, бирок ошондой окуялар бар да. Анан ал бир тууганына барат. Бир тууганына барса, бир тууганы биз бир тууганыңа барсаң, ой деп кел деп сурабайт да, эмне үчүн келдиң дебейт. Киргизет үйгө, биринчи чай берет, тамак берет. Сенден сурабайт, эмнеге келдиң дебейт, уят да бизде. Өзү айтат да, келген киши өзү айтат, маселеси болсо. Маселеси жок болсо чай пай ичип, кандай деп кетип калат. Алар болсо үйүнө киргизбейт да, эшикти ачып эле эмне келдиң дейт экен да. Биринчи суроосу эмне келдиң дейт. Анан ошондой жумуштан кетип калдым, жумушсуз калдым, убактылуу жашап турсам болобу дейт экен да. Анан бир тууган айтат экен, кечирип кой, мен аялым бар, балдарым бар. Батыра албайм мен сени дейт экен да. Анан кетет, ата энесине барат. Ата энеси башка, балким шаарда, башка шаарда. Ата энесине барганда бизде сүйүнөт го ата эне. Ой, балам дейт да. Туурабы? Болгон тамагын чыгарып, жебейм десе, токмун десе да тойгузат да, дагы же дейт да, туурабы? Кыйнап жедирет. Алар болсо эшикти ачат экен, ой, балам эмнеге келдиң дейт экен. Анан ошондой десе, балам дейт экен, биз сени 18 жашка чейин бактык, жакшы эле. Милдетти аткардык. Эми биз өзүбүз үчүн жашайлы. Биз карып калдык, өзүбүз үчүн жашайлы. Сен барып оокатыңды кыл дейт экен. Анан ошентип киши кетип, анан кеп акчада эмес, кеп мамиледе. Суук мамиле болгондо, үй бүлөнүн ичинде суук мамиле болгондо, ошондо адам жанагындай көңүлү кетет экен да. Ошо жашагысы келбейт экен. Анан ошондон барып жана суицидке түрткү болот экен. Себеп эмне? Үй бүлөнүн ичиндеги муздак мамиле. Ошондон көп кишилер жанагындай эгоизм, эмне болсоң ошол бол, менин оокатым өтсө болду деген мамиледе, ошол жерде жанагындай өзүн өзү өлтүргөндөр көп болот экен. Эми мен бирок айтпайм жанагындай
ошондой кыйналып калса адам боло берет дегендейчи. Жок, андай эмес. Суицидке каршыбыз да. Ооба. Бул Кудайдын мыйзамына каршы чыгат да адам. Күнөөкөр болот, Күнөөкөр болот. Бул чоң күнөө. Негизи Алла Тааланын эрежеси боюнча Алла Таала биринчи сынайт экен адамды. Сыноо берет экен. Анан ошондой кыйынчылык учурда адам көп нерсени үйрөнөт экен. Андан кийин ошол сыноодон чыдап өтсө, андан кийин жакшылыктар жана байлык, жакшылыктар болот экен. Анан көп кишилер ошондой сыноо келгенде, кыйналганда чыдабай, жана өзүн өзү өлтүрөт. Анан тиги дүйнөгө кете берет да. Чындыгында ошол сыноодон кийин, оор жашоодон кийин анан жакшы жашоо башталат экен. Мисалы көп эмелерди окудум да, мындай бай кишилер жана миллионер кишилер эмне себептен миллионер болгон, эмне себептен байып кеткен. Анан ошолорду окуганда бир нерсени түшүндүм. Алар байырардан мурун булар кыйынчылык көргөн экен көбү. Проблема болуп, экономический стресс, кризистер ушундай кыйналышкан экен. Анан кыйналгандан чыдап өткөндөн кийин ушул эмеден, мезгилден андан кийин барып көтөрүлгөн экен да. Кудайдын эрежеси ошондой экен. Биринчи адамды эмне Алла Таала сыноо берет экен. Оор жашоо берет экен. Ошондо акылы жакшы иштеп, жанагындай стресс учурда мээ аябай жакшы иштейт экен. Анан ошол учурда анан ошондон кийин чыдаса, өтүп кетсе ошол учурдан андан кийин байып кетет экен да. Анан көбү жанагындай чыдабай эле, кыйналып эле, ой мен ушул жашоодон кыйналдым деп эле анан өзүн өлтүрүп атышпайбы. Ата энени сыйлоо менен алардын туура эмес жүрүм-турум, кылык жоруктарын актоо, ушу сыйлоо менен актоонун ортосуна чек болуш керекпи? Мындайда адам баласы ата энесин тандабайт да. Ооба. Туурабы? Кудай кандай пешенеңе жазса, мисалы сиз келинчегиңизди тандасаңыз болот. Туурабы? Бирок балдарыңызды сиз тандабайсыз. Керек болсо балдарыңыз сизге окшобойт. Кыялы башкача, жүргөн туруштары башкача, ой пикирлери башкача. Ата эне да ошондой. Ата энени биз тандабайбыз. Бирок биз эмне кылышыбыз керек? Ошого жараша мамиле кылышыбыз керек да. Мисалы, балдарың кандай болсо, ошолорду кабыл кыл сен. Балдарым мени тартпай калыптыр, мендей эмес экен деп, алар жаман көрө бербе. Балким ошол алардын ошол кыялдары, балким алар үчүн ошол пайдалуу. Анан биз ошого карап, балдарыбызга мамиле кылабыз. Өзүнүн болгон характерине, болгон акылына карап, анан ошого биз жанагындай мамиле кылабыз. Мисалы, кээ бир кишилер бар, өзү футболист да. Анан бүт балдарын баарын футболист кылам дейт да. Балдар ал футбол үчүн жаралган эмес башынан элечи. Ал бала мисалы жакшы физик болот. Ал футболист эмес. Ал жазуучу болушу мүмкүн. Улакчы эмес деңиз. Улакчы эмес ал, ал улакчы болсун дейт, улакчы болсун дейт. Анан улакчы чыкпаса, балдарын жаман көрүп, сөгүп, уят кылып, аялга окшоп калдың деп мисалы, намысына тийип, чукуп, анан баласын ошо менен алыстатат. Алла Таала аны башка үчүн жараткан, улакчы болсун деп жараткан эмес балким. Балким улакчы үчүн. Сен сынап көр. Жарайбы, жарабайбы? Ошого мисалычы. Ата эне болсо ал башка сөз. Ата эне ушул биз бул дүйнөгө келгенибизге себеп да. Ата энең болбосо бул дүйнөгө келмек эмессиң. Ошон үчүн бул акыл аз адамдар ата энесин да жамандай берет. Акылы кем адамдар, жаман адамдар, алар ата энесин жамандай берет. Атам мага квартира алып берген жок Бишкекте. Атам мага машина алып берген жок, жогорку билимге түрткөн жок деп элечи, наалып эле ушул дүйнөдөн өтүп кетишет да. Жыргабайт алар, эч качан көтөрүлбөйт, эч качан коомго өзүнө да пайда келтирбейт. Наалып отура берчү. Ата энени сыйлаш керек. Ата эне сага болгон байлыгын берди да. Ал мисалы эмнеси болсо ошону берди да, бир эшеги барбы? Ошол бир эшегин берет да сага.
Мисалы ал эшеги жок болсо эшегин деле бере албайт да сага. Колун кесип бергенге даяр ата эне сен үчүн. Ошону билишибиз керек биз. Ата энени күнөөлөшүбүз керек. Ата эне болгон мүмкүнчүлүгүн, болгон байлыгын сен үчүн берди. Калганы сенден. Болду, аракетиңди кыла бер. Иште, оку. Ийгиликке жеткенге аракет кыл. Кечке эле отуруп эле анан атам мындай, анан апам мындай деп жамандабайчы. Атаңды сыйла. Атаңды сыйла. Апаңды сыйла. Ата энең батаңды алганга аракет кыл. Анан алардын кемчилиги бар. Мисалы сен жогорку билимиң бар, сен докторсуң. Доктор наук. Атаң андай эмес, окуган эмес. Мал эле багып жүргөн. Бирок сен баары бир атаңдан өйдө болбойсуң эч качан. Атаңдын жолу улуу. Баары бир сен атаңа кызмат кылыш үчүн жаралгансың. Алар сен үчүн эмес, сен атаңа, энеңе кызмат кылыш үчүн жаралгансың. Ошондой туура кабыл кылышыбыз керек да маселеничи. Мисалы азыр бир көрүнүш бар да. Туура эмес көрүнүш деп ойлойм. Ата энелер мен балдарым үчүн жашайм дейт. Кийинки суроомуз эмне болчу ушу балдар үчүн жашайм дегенге кандай карайсыз деген. Балдар үчүн жашайм деген бул туура эмес да. Биз балдар үчүн жашабашыбыз керек. Биз ата энебиз үчүн жашашыбыз керек. Мен мисалы ата энем үчүн жашайм. Балдарым үчүн жашабайм. Балдарым мен үчүн жашаш керек. Мен ошондой мисалы балдарга тарбия берем да. Силер мен үчүн жашагыл. Атамды багайын деп. Атамды багайын деп. Бирок бизде тескерисинче да азыр балдарым үчүн жашайм деп, балдарым менин бактым деп көп да андай. Балдарым үчүн жашайм деген ал туура эмес деп ойлойм да. Балдарым үчүн эмес, ата энем үчүн жашайм деш керек. Ата энем уят болуп калбасын. Мисалы мен мындай да, мисалы бир киши менен мисалы көчөдөн урушуп кеттим да. Анан ата энеме сөз тийбесин деп кой дейм да. Ата энемди сыйлап кой дейм. Эртең эмне ата энеме сөз тиет. Сен балаң дейт. Анан ата энем уят болуп калат. Ошон үчүн мен ата энемди биринчи ойлоном. Мисалы биринчи акча тапканда биринчи эмнени ойлонуш керек? Атама бир көйнөк алып берейин. Апама жоолук сатып берейин. Атам апам тамактары кандай? Жакшынакай бир тамак алып берейин. Кафеге алып барайын, сыйлайын деп. Мына ошондой ой пикир жүргүзүш керек да. Анан мисалы азыркы заманда баласы ата энесине бир нерсе алып берсе, анан ата энеси ой рахмат балам, ой сен бизди багып атасың, рахмат дей беришет да. Мен айтам, мисалы мен өзүм атам раматылыкка өтүп кетти, апам бар. Апам айтам, апа сиз мага рахмат деп айтпаңыз. Мен милдеттүүмүн сизди бакканга. Рахмат дебеңиз. Разы болсоңуз жакшы, разы болуңуз. Бирок мага рахмат деп айтпаңыз. Сиз эмне үчүн мени төрөдүңүз? Эмне үчүн мени тарбияладыңыз? Эмне үчүн мени бактыңыз? Ушунча эмеге жашка чоңойттуңуз дедим да, окуттуңуз. Эмне үчүн сиз мага рахмат айтышыңыз керек? Мен сизге рахмат айтышым керек. Мен сизге кызмат кылышым керек. Мен сиз үчүн жашашым керек. Анан мен алып келген оокатым, алып келген подаркаларым мен милдетим. Анан сиз мага ой рахмат деп айтпай эле коюңуз. Это моя обязанность деп. Мисалычы. Анан ата эне өзүнүн баласына карыз болуп калгандай кээ бир ата энелер ошентип сүйлөйт да. Ой балам деп эле баласынын көзүн карап элечи. Баласы болсо өзүнчө эле кыйын болуп мындай милдет кылып аткансып, мисалы мен силерди багып атам депчи. Эмне кыйын боло бересиңер деп ушундай сүйлөйт кээ бир балдар. Өзүнүн ата энесине милдет кылат. Мен болбосом силер мондай квартирада жашамак эмессиңер. Силер тете айылда жашамаксыңар. Мен болбосом, ата сен мондай машине тепмек эмессиң деп.
Милдет кылат. Акмактар булар. Милдет кылбаш керек. Сен обязан. Сенин жашооң, сенин оокатың бул сенин ата энеңдин оокаты. Анан биз ошондой эгерде ата энебиз үчүн жашасак, анда балдарыбыз да бизди көрүп, балдарыбыз биз үчүн жашайт да. Балдарыбыз биз үчүн жашайт. Бала көргөнүн кылат. Бала көргөнүн кылат да. А мен балдарыма айтам, мен силер үчүн жашабайм да, мен ата энем үчүн жашайм. А силер мен үчүн жашагыла дейм. Ачык эле айтам аларга. Менден рахмат күтпөгүлө дейм. Менден ыраазычылык тилегиле. Атам ыраазы болсун дегиле. А силер милдеттүүсүңөр мага кызмат кылганга. Мисалы мындай да, мага бир эмени эстедим да. Бир жерден лекция окуп аткам да. Анан бир эме сурап атат да бир киши. Эң жакшы бизнес бул кандай бизнес? Тоок баккан жакшыбы, же кой баккан жакшыбы, же чоң мал баккан жакшыбы деп менден сурап атат. Мен айттым, күлүп айттым да. Эң жакшы бизнес дедим, бул бала багуу дедим да. Бала багуу. Бирок баланы жөн эле бакпай, балага тарбия беришибиз керек. Баланы жөн эле баксаң, мисалы багуу менен тарбиянын айырмасы кандай? Көп кишилер балдарын багат да, бирок тарбиялабайт. Анан чоңойгондо айтат да, могу баланын эмне пайдасы бар дейт. Баланын пайдасы өтө чоң. Эң чоң бизнес ушу бала багуу. Бирок бакпай эмне тарбиялаш керек. Анан көп багат да, мисалы джинс алып берет, бут кийим алып берет, колбаса алып берет. Ой, балам, токсуңбу? Кийимиң бүтүнбү деп жалаң ошону ойлойт. Анан окутат. Мектепке окусун, университетке окусун деп. Жалаң ошого көңүл бурат да. Тарбияга көңүл бурбайт. Тарбияга көңүл буруш керек. Тарбия бербесең, балага тарбия бербесең, чоң бука эле болуп калат алчы. Пайдасы жок бука. Эчтеке түшүнбөгөн мал, кечиресиздер. Эчтеке түшүнбөгөн мал болуп калат тарбия бербесек балдарга. Тарбия берсек, тарбия кандай? Тарбия жана айтып атпаймынбы? Күйөөсү келсе, аялы тосуп алып, анан жылмайып, бул тарбия. Анан балдар отурса, энеси айтыш керек, тургула. Атаңар менен учурашпайсыңарбы? Бас тургула дейм. Бул тарбия. Анан балага айтыш керек. Балам, сен чоңойгондо мени багасыңбы депчи. Айтыш керек. Мени багасың сен. Буюрса мага машина алып бересиңби? Мага үй алып бересиңби депчи. Ошондой баланын мээсине куюш керек да. Сен милдеттүүсүң мени бакканга. Мен мисалы ата энемди бакчымын. Сен эми мени багышың керек. Сен чоңойгондо мени багышың керек. Сен чоңойгондо путевка сатып алганда биринчи путевканы кимге бересиң сен? Аялыңа алып бересиңби путевка? Же ата энең алып бересиңби биринчи? Ал айтат, ата энем алып берем дейт. Ысык көлгө эс алып келиңиз деп. 2 путевка биринчи ата энең алып бер. Андан кийин аялың менен барып кел. Ошондой эмне тарбия бериш керек балдарга. Анан ошо менен чоңойгондо бала тарбия ошондой туура тарбия көрсө, агаңды сыйла депчи. Барып агаң менен учурашып кой деп. Мисалы менин балам эмеде окуйт, университетте окуйт, анан эмеден көп мисалы чет мамлекетке чыгып келген. Анан чет мамлекеттен келгенден мен биринчи эмне деп айтам? Сен биринчи барып чоң акпаң менен учураш дейм. Андан кийин барып менин агам менен учураш дейм, эжем менен учураш дейм. Алардын алдынан сөзсүз өт. Алардын батасын ал дейм. Аларга бир нерсе ала келдиңби деп сурайм. Тиякта сыртта жүргөндө эле айтам, бир нерсе ала кел депчи. Мага эчтеке кереги жок дейм. Бирок менин байкеме алып кел деп. Бир подарок алып кел. Эжеме алып бер деп. Бир нерсе. Мага көңүл бурбай эле кой, мен ыраазымын. Бирок сен агаңды сыйла. Сен кимди сыйла, улууларды сыйла деп тарбия берем да. Ошентип тарбиялагандан анан ойлонот да бала, анан ошого карап анан мамиле кылат да.
жалаң эле тамак бере берсек, кийим деп эле, ой менин балам эс алсын, менин балам ысык көлгө барып эс алып келсин, менин балам жакшы тамак жесин, менин балам фирменный ботос кийсин деп эле ошентип эле багы берсек, ал жакшылыкка алып барбайт да. Кээ бир үй бүлөлөргө кирсең, мисалы, балдар отурат да, туруп учурашып да койбойт. Тарбия жок да. Тарбия керек да, эң биринчи тарбия да. Сизди бир сыйра келиндер да комментарий жазып атат го дейм сизге. Путевка бизге деп. Албетте тамаша. Азыр ошо келин маселесине өтсөк, келин кайнене. Жакшы келин кандай болуш керек? Эми жакшы келин, жаман келин боюнча сүйлөсөк, бул мындай тагдыр да. Тагдырда көп нерсе. Кудайдан сураш керек жакшы аял. Кудайдан сураш керек жакшы күйөөнү. Тагдырдан да көп нерсе зависит этет да. Анан бул жакшы келин, мисалы азыр көп балдар келин тандаганда сулуулукту карайт да. Сулуу болсо болду да. А бирок анын энесин караш керек, туурабы? Анын атасын караш керек, үй бүлөсүн караш керек, тукумун караш керек. Тукуму кандай? Атасы кандай болчу? То есть атасы эмес, мисалы, чоң атасы кандай болчу? Бул кайсы тукумдан? Ошону караш керек да. Кандай тарбия алган? Бул келин кандай тарбия алган? Бирок жөнөкөй бир мисал келтиргенде, мисалы жанагы тест барбы? Тест жүргүзөт го. Жакшы келин же жаман келин деген. Менде бир тестим бар да. Мен өзүмдүн тестим да, мындай. Мен кыздарга айтам да. Сиз жакшы келиңизби же жаман келиңизби? Бул бир тестим бар. Ошол тесттен өтсөңүз жакшы келиңиз дедим. Өтпөсөңүз анда жаман экенсиз депчи. Анан күлүшөт кыздар, келиндер. Мен мындай деп айтам. Жакшы келин бул мисалы кайненеси эмнени айтса, мисалы эмнени айтса, ошону дароо аткарса, каяша пикирин айтпай, акыл үйрөтпөй, жөн эле унчукпай эле аткарып койсо, мына жакшы келин ошондой болот. Акыл үйрөтүп, айтышып, анан жок мындай, анан тигиндей деп, андай эмес деп айтышып, акыл үйрөтө берсе, ал акылсыз келин. Жаман келин. Дагы бир мисал бар да. Мисалы аскерде рядовой бар, прапорщик бар, лейтенант бар, капитан, майор, генерал тура. Ошол сыяктуу эле келин күйөөгө тийгенде ал рядовой болуп келет. Кайненеси генерал. Күйөөсү мисалы капитанбы, майорбу билбейм. Бирок келин деген башында күйөөгө тийгенде рядовой эле болуп келет. Анан акырын ошол үй бүлөгө батып, анан даражасы көтөрүлүп баштайт. Анан бала төрөгөндөн кийин эмне? Ал уже лейтенант болуп калат. Туурабы? Ошентип акырын даражасы көтөрүлүп, анан кайненеси тиги дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин анан барып генерал болот. Анан ал башкарат. Бийлик ошонун колунда болот. Эреже ошондой да. Анан муну субординация дейт. Мисалы кээ бир келиндер жактырбайт да, эмне үчүн биз рядовойбуз депчи. Биз кээ бир келиндер угуп алып менин сөзүмдү айтат. Мен майор болуп келем депчи сразу. Жок, андай эмес. Субординация деген бар. Мисалы эмеде университетке барганда, биринчи курска барганда эмне дароо эле мугалим болуп калабы? Жок, субординация бар да. Медицинский университетти бүткөндөн кийин больницага барып иштейт. Больницага барып эле анан генерал болуп калабы аякта? Жок, аякта врачтар бар, главврачтар бар. Ошолорго баш ийет да. Ошолорго баш ийип, анан акырын көтөрүлүп, анан барып главврач болот да өзүчө. Акырын. Бул турмуш ошондой. Ошону түшүнбөгөн киши акмак да, кечиресиз. Кабыл алыш керек, кабыл алыш керек. Ар бир киши өзүнүн ордун билиш керек да. Бул турмушта мисалы биз төрөлүп эле чуркап кеткен жокпуз. Акырын жөргөлөп, акырын басып,
үйрөндүк да туурабы. Үй бүлөлүк турмушта деле ошондой. Биринчи келин өзүнүн ордун табыш керек, акырын авторитет табыш керек да. Анан барып көтөрүлөт даражасы. Анан мен деп эле турса, анан акыл үйрөтүп эле отура берсе, ал туура эмес. Мен айтпайм мисалы кайненелерим баары акылдуу, даанышман депчи. Жок, андай эмес. Бирок сен акылдуусуңбу? Сый менен жүрө бер да. Акыл үйрөтпөй. Мисалы мен айтпайм кайненелердин баары туура айтат депчи. Туура сүйлөйт. Жок. Бирок ал туура эмес сүйлөсө да жолу улуу да. Сенден улуу да, мисалы келин айтыла турган сөз. Кайнене улуу да жолу улуу. Ал сенин күйөөңдүн апасы. Сен апасын сыйласаң, сени күйөөң сыйлайт. Туурабы? Анан акылсыз адамдар, алар дароо эле эмне айтышып баштайт, өзүнүн акылын айтып баштайт. Акылсыз адам. Акылдуу адамдар унчукпайт, аткара берет. Туура эмес болсо да аткара берет. Эмне үчүн мындай кылдың? Туура эмес кылдың, сиз айтпадыңыз беле дейт. Туурабы? Туура кызым дейт. Мен өзүм айткам, менден кетти дейт. Ал мисалы нанды набай нан келсе лепешка. Кайненеси айтат да, муну кол менен эле белип кой дейт. Десе жок, тиги бычактап алып, кыйын болуп анан кесип баштайт да. Ошо набай нанды ким колу менен бөлөт деп айтышып баштайт. Анан кайненеси жаман көрүп баштайт аны. Карачы бул. Чимкири кургай элек кыз мага акыл үйрөтүп атат деп. Анан ошентип конфликт чыгат. Анан эмне болот? Күйөөсүнө жамандап баштайт, өзүнүн баласына жамандап баштайт. Анан ал келиндин кемчилигин издеп баштайт. Аны мен айтышып атса, кыйын болуп атса, эмне кылат? Кайнене токтоп тур дейт мен сени. Анан баласына чыгат, мына тыркыйып жатат дагы эле уктап. Мына саат 11 болду тура элек депчи. Сен мактайсың аялыңды. Менин аялым тың депчи. Каяктан тың? Мына кара. Сасып жатат азыркы убакытка чейин. Эмне кемчилигин издеп баштайт. Ошон үчүн мындай сый менен жүрүш керек да адам. Акырын. Анан акырын даража авторитет алыш акырындан болот. Жакшы, андан сизге мындай суроо. Жакшы кайнене кандай болуш керек? Жакшы кайнене? Же бардык кайнене окшош? Жакшы кайнене кандай болуш керек? Эми келиндерди жакшы айтып өттүңүз. Кайненеге сөзүңүз барбы? Мындай да, эң биринчи жакшы кайнене бул күйөөсү бар кайненеде. Кайнатаң болсо, жана кайнатаң үй бүлөнүн башчысы болсо, үй бүлөнү башкарган болсо, кайнатанын сөзү сөз болсо, ошондо эң жакшы кайнене болот. Анткени кайнатасы карап турат да, аялын карап турат да, келинге кандай мамиле кылып атат, туура кылып атабы, туура эмес кылып атабы, кайната карап турат. Ан туура эмес иш кылып баштаса, анда өзү эле тыйып коет да, антпе депчи. Бул жаш бала бул. Жаш келин билбейт көп нерсени. Сен чуку бербе аны, асыл бербе. Акырын үйрөнөт ал деп. Күйөөсү тартып турат да. Ошондо баланс болот. Эгерде күйөөсү жок болуп калса, кандай кылат анда? Кээ бир үй бүлөлөрдө ошондой болуп калат да. Кайнатасы жок. Анда эмне кылыш керек? Күйөөсү жакшы мамиле кылыш керек. Күйөөсү жакшы мамиле эмес, жакшы саясат жүргүзүш керек. Мен мындай деп лайфхак деген сөз бар го. Мен лайфхакым бар. Мен күйөөлөргө айтам да. Эми эркектерге айтам. Мисалы кээ бир үй бүлөлөрдө билем, мисалы атасы өтүп кеткен, атасы жок. Анан энеси менен келинчеги урушат постоянно. Мен айтам, сен дейм, эркек деген негизи эмне үчүн эркек үй бүлөнү башкарат? Башкарат деген кыйкырат, урат деген мааниде эмес, башкарат деген акыл менен саясат жүргүзөт деген сөз. Үй бүлөдө саясат жүргүзүш керек. Кандай саясат?
келин балага сен барып айтасың: келинчегим, мен сени бир көргөндө эле сүйүп калгам. Романтика. Мен сени бир эле көрүп эле сүйүп калгам. Мен сени менен ажырашпайм. Мен сени жакшы көрөм. Мына балдарыңды да төрөп бердиң. Мен сени сыйлайм, жакшы көрөм. Бирок сен да мени түшүн да. Мен апам туура эмес кылып атканын мен деле билем. Мен сени колдойм. Апам туура эмес сөздөрдү айтат. Эми кээ бир апалар бар да, карып калган уже, мисалы оорулуу, сахарный диабет, мисалы нервы чыдабайт, туура эмес сөздөрдү сүйлөйт. Атайын эмес, бирок мындай ачуусу келип, мисалы чыгып кетет да. Анан мен сени түшүнөм. Сеники туура. Мен сага кошулам 100%. Бирок апам да, жалгыз бир эле апам бар. Эми апамдын ыраазычылыгын алышым керек да. Апамдын ыраазычылыгын албасам менин ишим жүрбөйт да. Сен деле элестетип көр, сенин балаң, могул балаң. Баласын көрсөтүп туруп. Элестет, могул балаң эртең чоңойгондо аял алып алып, анан сенин сөзүңдү укпай, аялдын сөзүн эле угуп алып эле сени тоготпой сыйлабаса сени менен айтышып турса, өзүң балаң, келиниң сени менен айтышып турса, эртең сен да карыйсың. Кандай болот сага? Оор болот да. Сен ушул балаңды 20 жыл ушинтип багып, окутуп, чоңойтуп өстүрсөң, анан ал бир жаш кызды алып алып, эртең жалаң эле ошол кыздын сөзүн сүйлөп жатты болсо, сага кандай болот? Оор болобу? Оор болот. Бул эне да. Кандай болсо да эне. Ошон үчүн энебизди эметип коелу, ыраазычылыгын алып коелу. Сен теңелбей эле кой апама. Апам карып калды. Туура эмес сөздөрдү сүйлөйт. Ага көңүл бурбай эле кой. Деп эле баш ийип кой, айтышпа. Мен сени колдойм, 100% колдойм сени. Бирок сен апам менен айтышпа. Анан кээ бирде менин лайфхакым ошол да. Кээ бирде мен сени урушуп коем апамдын көзүнчө. Сен мага тарынба, мен калп эле урушам сени. Мага тарынба дейм да. Апам ыраазы болуш үчүн мен сени урушуп коем. Сен ошондо мага тарынба. Деп даярдап коюш керек. Акыл айтып, анан даярдап коюш керек да. Анан кийин ошондой моменттер чыгып калганда деп урушуп койсо, аял тарынбайт. Билет да, апасын алдап атат деп коет. Анан барып апа менен отдельно сүйлөшүш керек. Саясат деп атпаймынбы? Апа менен өзүнчө сүйлөшүш керек. Бул акылы жок. Эми эмне кылайын, эми балдар турбайбы? Балдар үчүн эле жашап атам. Эми ажырашпак белем аны мен. Балам, ажырашпа, балдар үчүн жаша дейт. Ажырашпа, бирок моундай болуп атпайбы? Дейт, мисалы апасычы. Ооба апа, мен сизди колдойм. Кече көрдүңүзбү кыйкырдым депчи. Мен сизди колдойм, сиздики туура апа. Апа, сиздин кылганыңыз туура. Бирок бул түшүнбөй атпайбы, эмне кылайын эми? Сабыр кылып коюңуз эми. Көңүл бурбай эле коюңуз келиниңизге. Акырын акыл кирет, акырын түшүнөт. Чыдап коюңуз деп. Ошентип эркек киши деген саясат жүргүзүш керек. Эки тарапты ыраазы кылыш керек. Анан бул жака кошулса өлдү, бул жака да кошулса өлдү да. Болбойт андай. Дипломат болуш керек. Дипломат болуш керек. Бир жака кошулбаш керек. Экөөнү ыраазы кылыш керек. Апасын да ыраазы кылыш керек, аялын да ыраазы кылыш керек. Ошондо аял да кетпейт, апасы да ыраазы болот. Балам мен жактык деп. Балам мени сатпайт дейт. Көбүнчө менин байкашым боюнча көбүнчө ошол апалар качан келинди жамандап баштайт? Билесизби? Качан? Эркек киши жана аялын сөзүнөн чыкпай эле, аялым келинчегим, мен сулуумун, анан мен акылдуум деп жалаң эле аялын мактай берсе, жагына берсе аялына, аялын асманга чейин көтөрсө, энесине жакшы мамиле кылбаса, орой жооп берип турса, мисалы апасына мындай жакшы мамиле бурбаса, ошондо апасы келинин жамандап баштайт. Ошондо
апасы баласына кызганып, балам тиги келин сөзүн угуп атат деп, менин сөзүмдү токотпой атат деп, келинин кемчилигин издеп баштайт, дүрбүн менен карап отурат. Бир катасы кетсе экен депчи, катасы кетери менен барып баласына жамандайт. Кайсы учурда күйөө аялынын сөзүнөн чыкпай калса, анан аялын кечке мактай берсе, Көңүл. энесине көңүл бурбаса, ошондо эне кызганып баштайт да анан келинин жамандап баштайт. Ошон үчүн мындай тең салмактуу саясат жүргүзүш керек да. Алтын ортолук деген жерден кармаш керек. Анан апаң сага аялың жамандап баштадыбы? Сен билишиң керек, бул звонок да. Сен билишиң керек. Апама көбүрөөк көңүл бурайын деген звонок да бул. Анан апаңа көбүрөөк көңүл бурсаң, апам деп, ага көңүл буруп, сизге эмне сатып берейин? Телефон чалып, апа мен азыр жумуштан келатам, кандай тамак ичесиз, эмне алып берейин сизге? Сиз жакшы көргөн тамагыңыздан алып берейин. Балык жейсизби? Эт жейсизби? Мороженое жейсизби? Эмне жейсиз? Ошону алып берейин деп. Анан апаңызга мисалы сураган нерсени алып келип берип, келинчегиңизге алып бербей, только апаңызга алып келип берсеңиз, апа сизге эле алып келдим десеңиз, ошондо апаңыз ыраазы болот да, анан келин кайра коргоп баштайт. Ой, келин сонун деп ага кайра болушуп баштайт. Анткени ал конкурент эмес. Ал келин конкурент эмес. Ал билет, балам мени сатпайт эч качан. Биринчи орунда мен турам дейт да. Келинден коркпой калат. Келинди мактап баштайт. Жакшылыктарын айтып баштайт. Жакшы жашасын балам деп, келинчегин сүйсүн деп, анан айтып баштайт да, ой, биз эмеге бардык, бир айылга барып айчылап келдик. Анан аякта келиндердин баары айтышты, курбуларым баары айтышты, сен келинчегиңди мактап, ой, сонун экен, бышык экен, тигиндей экен, мындай экен, сулуу экен, акылдуу экен деп. Сен аялыңды кайра мактап баштайт апаң. Эгерде апаңды биринчи орунга койсоң. Апаңа көңүл бурбасаң, анда мында конкуренция башталат, анан жамандап баштайт. Чыр чатактын баары ошол жакта да. Бизде мындай го. Балам аялды бекем карамаса, эркек болсо подкаблучник болуп калбаса деген сыяктуучу. Жана подкаблучник деген сөз аял кишиге кээ бир кишилер, кээ бир эркектер жакшы көңүл бурат да. Ооба. Аялын сыйлайт, анан гүл алып берет, же тамак алып берет, кийим алып берет. Анан ошону көргөндөр айтат да, бул подкаблучник дейт да. Жок, ал подкаблучник эмес. Подкаблучник бул кайсы киши? Ким подкаблучник? Подкаблучник деген ким? Подкаблучник дегенде ушу туура эмес түшүнүп алышкан да. Подкаблучник жана аялын эркелетсе эле подкаблучник дешет да. Жок, андай эмес. Аялды эркелетиш керек. Аялды эркелетиш керек. Эмнеге алдың аялды? Ал сен досуң эмес да ал. Туура? Аял деген назик макулук. Алла Таала ошондой назик кылып жаратты. Аны эркелетип туруш керек аялды. Сен досуңду эркелетпейсиң, ал досуң. Аял болсо, эмне үчүн алдың сен? Аялды эркелетиш үчүн алдың. Ал назик. Аял ал. Анан ал подкаблучник эмес. Аялын эркелеткен киши подкаблучник эмес. Подкаблучник бул мисалы эки киши сүйлөшөт да. Мен сизди айтпай эле коеюн, эми башка бир киши менен мен сүйлөштүм да. Кандай мисалы эртең эмеге барып келелик депчи. Мисалы нарынга барып келелик, койду барып карап келелик. Ошол жактан арзаныраак кой алалык деп экөөбүз сүйлөшөбүз да. Келиштик. Мынча сомдон чыгарабыз, экөөбүз барабыз, бир машинени жалдайбыз. Аяктан койлорду алып келебиз, мисалы. Анан сүйлөштүк да, анан ал эмеге барат, үйүнө барат. Кечинде аял айтат да. Эмне кыласың аны менен барып? Сен бир тууганың менен барбайсыңбы? Эмне кыласың ал досуң менен барып аяка? Айнтип коет да аны. Эми ошол маселе болобу, же мисалы машинени мен сенден сатып алам деп айтам.
мынча сомго бер депчи. Ал айтат, болду мен саттым машинени, эртең барып переоформление кылабыз. Экөөбүз кол кармаштык. Кол кармашкандан кийин анын үйүнө келет, эме аял айтат да, эмне кыласың ага, сен арзан берип атасың. Эми досум да, ошон үчүн арзан берип атам да. Жок, сен эмне кыласың ага арзан берип? Сатпа ага, албагы. Базарга эле алып чыгып сат деп айнтып коет. Анын эртеси күнү барсаң эле баягы сөз өзгөрүлүп калды да. Мына подкаблучник деген ошондой. Сөзүнө турбаган. Аялы чечет да. Анан кээ бир учурда мен тамашалап айтам да. Ал киши подкаблучник эле депчи. Анын аялы менен сүйлөшүп алыш керек депчи. Аялы менен сүйлөшүп алсаң, ошондо ишиң кетет да. Чечилет. Аялы макул десе. Ага айтсаң макул дейт да, эртеси күнү айнып калат. Эртеси күнү айнып калат. Мына ошол подкаблучник. Бирок мен айтпайм, аялыңар менен акылдашпагыла. Аял менен акылдашкан киши подкаблучник жок. Аял менен акылдашып ал. Анткени мындай да, эркек киши башка, аял киши башка да. Эркек киши бир ракурстан караса, аял киши башка, биздин акылыбызга келбеген башка ракурс менен карайт. Азыр кээ бир аялдар айтат да, көрдүңбү мен акылдуумун деп. Жок, акылдуулуктан эмес. Эркек караган ракурстан аял киши в жизни карай албайт. Эркек көргөн нерсени аял киши көрбөйт. Аял көргөн нерсени эркек көрбөйт. Бири-бирин толуктайт. Үй бүлө деген ошол. Бири-бирин толуктайт. Анан сен аялың менен акылдаш. Анын оюн сура. Шашпа. Аял менен акылдашып, могу машинени сатайын деп атам, кандай дейсиң депчи. Бул машинени сатып, анан башка мондай машинени алалык. Үйгө ошол машина керек. Аялың айтышы мүмкүн, жок, аны сатпа, бул машина жакшы, бизге ошол эле боло берет дейт. Анан өзүнүн жакшы жактарын айтат да машиненин, мисалчы. Биз көңүл бурбаган жакшы жактарын айтат. Артында отургучтары бар, балдар отуруп алат, ушундай жакшы нерселери бар. Анан аялың менен сүйлөшүп ал, акылдашып ал. Анан сен анын сөзүн кабыл аласың, кабыл албайсың, бирок акылдашып ал, биринчи угуп ал анын оюн. Үйдү саталыбы, сатпайлыбы деп акылдашып ал биринчи. Тиги башка жерге көчөлүк, аякта үй мектептин жанынан алалык деп акылдашып ал, анан барып үйүңдү сат да. Акылдашып туруп аялың менен. Анан сен ага аялыңдын сөзүн угасың, укпайсың, бул башка кеп. Аялдын айткан сөзү турабы, туура эмеспи, ал башка кеп. Сен өзүң чечесиң. Үйдүн башчысы болгондон кийин. Бирок сен биринчи акылдашып көр баары менен. Апаң менен акылдаш, атаң менен акылдаш, аялың менен акылдаш. Анан барып чечим кабыл ал, анан досуңа кол бергенден болду да. Сөзүңө тур да. Турабы? Мына сөзүнө турган киши ошондой болот. Жана антип бир сөздү айтат, анан аял менен барып сүйлөшүп койсо, аял айнтып койсо, башка сөз сүйлөп, ошенткен киши мына ошол подкаблучник. Аялына жакшы мамиле кылган бул подкаблучник эмес. Аялга жакшы мамиле кылыш керек. Балдарга жакшы мамиле кылыш керек. Элге жакшы мамиле кылыш керек. Бул подкаблучник эмес. Эң жакшы киши өзүнүн аялына жакшы мамиле кылган киши да. Өзүнүн аялына жакшы мамиле кылбаган киши ал башка элге жакшылык кылбайт. Бул жаман көрүнүш да. Ошон үчүн мисалы Союздан бери кишини жумушка алганда сурашчы да. Үйлөнгөнсүңбү же үйлөнгөн эмессиң деп. Үйлөнгөн болсо, үй бүлөсүндө тынчтык, баары нормально болсо, даражасы өйдө. Үйлөнбөгөн болсо, тажрыйбасы жок дейт. Анан үйлөнгөн киши, бала чакасы бар киши, бул киши эмне тажрыйбасы бар биринчиден. Экинчиден бул киши жакшылык кыла алат. Мисалы, аялын карайт да адамдар. Аялы көңүлү ачык, жакшы, бактылуу болуп жүрсө, балдары бактылуу болуп жүрсө, значит булардын үйдүн ээси жакшы дейт да. Өзүнүн аялы бактылуу болуп жүрөт, балдары да бактылуу болуп жүрөт. Демек бул киши жакшы киши деп. Бул кишини начальник кылып койсо болот депчи. А эгерде жанагы аялын караса бактысыз,
же таяк жеген көрүнүп турса, мисалы балдары бактысыз, коркок, демек бул зөөкүр баласына, аялына жакшылык көрсөтпөйт бул. Демек элге да жакшылык кылбайт бул. Бул жарабайт. Буга бийликке отургузбаш керек. Начальник кылбаш керек муну. Элдин канын ичет бул, иш жүрбөйт. Жакшы кишини тандаш керек. Ошон үчүн эмнени? Үй бүлөсүн карашчы да, жалаң эле союздун алдында эмес. Илгертен бери ошондой да. Үй бүлөсүн карайт. Үй бүлөсүнө кандай мамиле кылат? Үй бүлөсүн бактылуу кылган киши элди да бактылуу кылат. Ошондой. Рахмат. Азыр эмелер жөнүндө суроо бергим келип атат. Азыркы коуч, наставник, психолог бактылуу жашоону гарантиясы менен саткан эмелер көбөйүп кетти да Инстаграмда. Анан ошол үй бүлө тууралуу акыл үйрөткөндө чыныгы эксперт менен жөн эле адамды айырмалоо мүмкүнбү? Эми мындай да, баары эле айта берет, биз кыйынбыз депчи. Биз кыйынбыз. Бирок сураш керек да. Көрүш керек ал кишини. Мисалы, кээ бир коучтар бар да. Мен дейт, үй бүлөлүк маселеде иштейм дейт да. Анан эмне кылдың десе, мен бир кызды дейт, бир келин менен сүйлөштүм дейт. Өзүнө ишендирдим дейт. Ал өзүнө ишенгенден кийин дейт, ажырашты дейт. Ажыраштырды. Эми эмнеси кыйын ошол. Көп да азыр аны. Азыр бусканы оңдогондон көрө бусканы көбүрөөк болот атпайбы? Андай кишилер көп да. Мисалы үй бүлө жөнүндө сүйлөйт дагы, өзү ажырашкан аял. Үй бүлө жөнүндө сонун сүйлөйт да. Идеальная женщина момундай болуш керек деп сүйлөйт дагы, өзүнөн карасаң өзү ажырашкан. Жана өтүгү жок өтүкчүдөчү. Өзү ажырашкан. Ошон үчүн адамдар сүйлөй берет, дипломдорун көрсөтө берет, бирок байкаш керек да. Кимден үйрөнүп атканыңды, ал диплом эмелерди карабай эле кой сен, адамды угуп көр да. Угуп көр, эмнени сүйлөп атат ал. Диплому жана эмеси, мекеменин аталышы ал бир жөн эле нерсе да. Адамдын сүйлөгөнүн байка да. Эмнени сүйлөп атат? Пайдалуу сөз сүйлөп атабы же пайдасыз сүйлөп атабы? Кийинки суроом ошондой болчу да. Жана үй бүлө тууралуу кеңеш берген адамдын өзүнүн үй бүлөсү идеал болуш керекпи деген. Азыр сиздин сөзүңүздү угуп мен бияка Мыктыбек Арстанбек как раз ушул местода отуруп айткан эле да. Эгерде депчи, агай менен сүйлөшөт да ушундай бир сөздөр чыгып кетти эле. Ал агай айтканда, эгерде ажырашкан аял акыйкатты айтса, өтө жакшы сабак берет депчи. Үй бүлө тууралуучу. Эгер ажырашкан аял акыйкатты айтса деген да. Чындыкты айтса деген да. Кандай болуп калат анда? Эгерде айтса да. Чындыкты айтса, чындап эле жардам берет. Бирок көп учурда чындыкты айтпайт да. Мисалы мен өзүм жеке тажрыйбам боюнча айтсам, аялдан сурасаң күйөөсүн жамандайт да. Күйөөсүн сурасаң аялын жамандайт. Ошон үчүн иш жүзүндө караш керек да. Ажырашпаган аял анын мөмөсүн көрүш керек да. Мисалы бир аял ажырашпай, мисалы 20 жыл, 30 жыл жашап, 5 баланы, 6 баланы тарбиялап, жашынакай окутуп, жашынакай тарбия берип, анан ошентип элге чыгып сүйлөсө, анда ишенсе болот да. Анан өзүнүн өтүгү жок өтүкчүдөй отурса, үй бүлөсү күйөөсү менен ажырашып кеткен болсо, эмнени үйрөтөт ал? Мындай менимче эч ким мисалы өзүн элдин алдына алып чыгып уят кылбайт да өзүнчү. Кемчилигин айтпайт. Мен акылсыз болчумун, мен мээм жок, мен ошондой аялмын деп эч ким айтпайт да андай. Эркектер деле айтпайт да. Мен келесомун, ошон үчүн мондай ажыраштым депчи. Instagram Reels көрүп, үй бүлөлүк көйгөйдү чечсе болобу? Кээ бир учурда балким ошол себеп болуп калышы мүмкүн. Себеп болуп калышы мүмкүн да. Кээ бир рилстарда мисалы пайдалуу бир информацияны
угуп, мисалы оңдолуп кетиши мүмкүн. Үй бүлөнүн бир проблемасы чечилип калышы мүмкүн. Каалаган адам үй бүлөлүк эксперт боло берсе, бул коом үчүн коркунуч жаратпайбы? Коркунуч жаратат. Демек Коркунуч жаратат. Үй бүлөлүк маселени чечиш үчүн илим болуш керек, анан тажрыйба болуш керек. Илимсиз адам бир нерсени кылса, ал оңдогондон көбүрөөк бузат. Бузганы көбүрөөк болот. Чала кишинин иши да чала болот да. Мисалы, үй бүлө эмес, машинени карасак да, мисалы. Машинени мисал катары келтирсек. Сиздин Кудай сактасын машинеңиз бир жери бузулуп калса, сиз мастерге барасызбы же көрүнгөн кишиге барасызбы? Мастерге барасың да. Мастерге барасыз. Бир жерин чечип албадым деп. Жок, сиз бир Ишеничтүү. запчасть алып барсаңыз, мону которуп бер деп. Ал ошо жаңы запчастьыңызды сындырат да. Анан болбой калды дейт да. Сиз туура эмес запчасть алып келдиңиз дейт. Проблемаңыз башыңыз чыкпайт да. Улам бир проблемадан проблема. Ошон үчүн мындай да, тоокту сойсо да касапчы сойсун деген сөз бар да. Ошон үчүн илимдүү болуш керек, тажрыйбалуу болуш керек. Рахмат. Ажырашууну дайыма туура эмес деп эсептөө кандай болуп калат? Ажырашуу Кээ бир учурда ажырашуу туура болобу? Же дайыма туура эмеспи? кээ бир учурда ажырашуу туура болуп калышы мүмкүн. Туура болуп калышы мүмкүн. Мен бир келинди ажырашкан бир келин келди да. Анан мен дейт башка бир ыймандуу башка бир жакшы жигитке тийгим келет деди да. Мен айттым, сиз эмне үчүн ажыраштыңыз күйөөңүз менен? 2 балаңыз бар экен, эмне үчүн ажыраштыңыз? Десем ал айтат, ушунча тажадым дейт күйөөмдөн. Эмнеден тажадыңыз десем, ал айтат, ошол ушунча сараң болчу дейт. Эртең менен үйдөн чыгып баратканда, счётчик, электр счётчик барбы? Блокнотуна жазып алат дейт показаниясын. Биттирип Ушунча биттири да. Жазып алат. Чындап Анан эле кечинде болгон эме? болгон окуя. Конкретный адам билем аны. Келип жазып алат дейт. Эмесинчи показаниясын. Анан кечинде келип кайра жазат да, муну алып туруп эсептеп, эмне үчүн мынча киловатт светти силер жактыңар дейт. Ушунча сараң дейт да. Барбы экен? Анан мен күлүп айттым, күйөөңүз кумурска саап оокат кылган киши турбайбы дедим да. Анда акыңыз бар дедим. Анда ажырашканга акыңыз бар. Анткени бул эң жаман да. Бул сараң киши, бул эмне? Пайгамбарыбыз айткан сөзү бар. Алейхиссалам. Сараң кишиге кыздарыңарды бербегиле. Эмнеге деген, бул сенин кызыңды жашнакай кылып багып атсаң, эт берип, сүт берип жашнакай кылып багып атсаң, анан ден соолуктуу кызың. Сараң кишиге берсең, ал тыйын эсептеп, кумурска саап оокат кылган кишиге барып берсең, ал эсептеп баштайт, эт алып келбейт кызыңа. Анан эт жебейт, сүт ичпейт, ден соолугун жоготот кызың. Ооруйт. Туурабы? Эмне үчүн дегенде, тиги тамак акча чыгарбайт да, эмне үчүн дегенде, мен дейт Мерседес алам дейт. Же 3 этаж үй салам дейт. 3 этаж үйүң мага эмне кереги бар сен? Сен кызыма жакшы тамак бер да. Анан кызым ооруп калса, анан ошол акчанын баарын ошол врачтарга бересиңер да. Туурабы? Ошон үчүн бул сараң киши, бул жаман да. Сараң киши менен дос болбо дейт. Анткени эң керек учурда сени жанагындай жөлөксүз калтырат. Кайдыгер болуп калат сага. Аябай керек учурда барып акча сурасаң, акча бербейт да сага. Ошол сараңдык, бул жаман сапат. Анан кээ бир учурда ажырашса болот. Бирок тилекке каршы ажырашуу деген азыр кандай болуп калды? Болбогон нерсе үчүн ажырашып атпайбы? Кээ бир статистикада окудум, 40%га чейин ажырашуулар жетип атат.
Официалдуу ал, Официалдуу ошондой бир статистиканы окудум, 40%ке чейин. Билбейм, туурабы туура эмеспи. Бирок ошондой жазылганын окудум да. 40%га чейин ажырашуулар болуп атат депчи. Мисалы, быйыл мынча миң адам үйлөнсө, мынча миң адам ажырашты деген. Эми ошол эле жылы үйлөнүп ажырашкан эмес. Жок, негизи Бирок эме дегеним го. сан боюнча, статистика боюнча, мисалы, кээ бирөө 5 жыл жашаган, Ооба. кээ бирөө 3 жыл жашаган. Бирок бүгүнкү күндө ажырашкандар мынча депчи. Же быйылкы ажырашкандар мынча. Алар расмий никеге тургандар да дейм да. Турбагандар да бар да. Ал расмий никеге турбагандар да бар. Ажырашкандар өтө көп. Өтө көп. Болбогон, анан мындай сурап көрсөң, териштирип сурап көрсөң, болбогон эле себептер да. Бир келин айтат: "Мен ажырашайын деп атам" дейт да. Эмне үчүн ажырашайын деп атасыз десем, мен дейт, көңүлүм калып калды дейт күйөөмдөн. Анан мен айттым, сиз көңүлүңүзгө көңүл бурбай эле коюңуз дедим. Көңүлүңүзгө көңүл бурбай эле коюңуз, жашай бериңиз депчи. Анан күйөөңүздү чакырыңыз, күйөөңүз менен сүйлөшөйүн деп. Анан ошол негизи аялдардын көңүлүнө көңүл буруш керек да. Ошол. Көп эркектер мисалы жанагындай аялына көңүл бурбайт да, ошол себептен деле. Эми ажырашкан себептер көп. Бирок болбогон бир 2-3 сөз үчүн деле ажырашкандар толтура да. Бири-бирине сабыр кылбайт. Ошол. Азыркы кыргыз үй бүлөсүнүн эң чоң оорусу эмне? Азыркы менин оюм боюнча бул материалдык проблема болуш керек. Материалдык сүйүү, акча, сүйүү жүрөгүбүзгө аябай катуу кирген да. Анан ошол себептен көп чыр-чатактар чыгат. Мисалы, аял кишилер Инстаграмды көрөт, сиз айткандай. Инстаграмды көрүп, анан айтат: "Тиги кимдин аялы эмеге барыптыр, Дубайга барыптыр. Анан тиги аял болсо күйөөсү монда үй салып бериптир. Анан сен болсо жанагындай жүрөсүң" деп. Жана кулак жеп баштайт да, күйөөсүнчү. Анан бул эмне? Каражат жетпегенде. Күйөөсү бай болсо, ал ошол байлыкка чиренип, аялын киши катары эсептебей, кемсинтип баштайт. Мен баймын, сен кимсиң? Сен тетиги көчөдө жүргөн эле бир байкошсуң. Мен багып атам. Мен сени багып атам, унчукпай отур депчи. Сыйлабайт ал, аялын сыйлабайт. Киши катары эсептебейт аны. Анан ал ошентип кеткиң келсе бар кете бер. Сендей толтура аял алып алам мен. Акчам бар дейт. Материалдуу болуп калышты да. Элдер материалдуу болуп калышты. Ал ойлобойт. Тиги кыздын тагдырын ойлобойт, мисалычы. Акча бар, любой кызды барып алам дейт, мисалы. Ошондой эле келиндер ойлобойт кимди? Күйөөсүн. Ал эртең менен кечке чейин иштеп, ошо тапканы ошол болсо, Кудайга шүгүр деп жашай бер да. Жок, андан көп сурайт да. Менде бир ошондой бир окуя болгон да. Экөө келип сүйлөшүп эметип атканда. Анан күйөөсү ачууланып айтат: "Бул менден могу нерсени сурап атат" депчи. Анан эмнени сурап атат десем, ремонт жасап бер дейт. Быйыл. Мага могу кийим алып бер дейт. Анан моундай кыл дейт. Мага кухняны жаңыртып бер дейт. Тигинтип бер, минтип бер дейт. Анан акчасы мынча миң экен да. Сиз канча акча табасыз десем, ал айтат: "Мен мисалы 160 миң сомдук нерсени сурап атат. Тиги тапкан акчасы 30 миң да". Анан күйөөсү айтат: "Мен каяктан мен таап берем?" Эмне, кулагымды сатып, бөйрөгүмдү сатып алып берейинби сага дейт да. Тиги аял болсо жок, алып бер дейт. Мисалычы, ошол себептен анан уруш чыгып атат. Эми ажырашкан жок, бирок ажырашканга чейин барып атышат. Урушупчу. Ошону да караш керек да мындай.
күйөөнүн эмесин алына жараша сүйлөш керек да. Кийинки суроом, үйлөнө албай турган жаштарга чын жүрөктөн бир кеңеш айтсаңыз. Жашы өтүп калган досторубуз бар да, 30тан өтүп кеткен. Үйлөнө элек эркек балдарыбы же Үйлөнө албай кыздарбы? эркектерге эми Эркектергеби? көбөйүп кетти да азыр. Үйлөнө албаган эркектерге менин кеңешим планкасын түшүрсүн. Көп эркектер эмне үчүн үйлөнө албай жүрүшөт? Алар кино көргөн. Кинодо жанагы сулуу кыздарды көргөн. Ал сулуу кыздар 1000ден бирөө чыгат да, мисалычы. Ошондой Дженнифер Лопес сыяктуу, Джоли сыяктуу, Анджелина Джоли сыяктуу ушундай кыздарды көрүп алып эле оозун ачып эле деп эле. Анан ошондой кыздарды издеп баштайт да. Планкасын аябай көтөрүп алган да. Жөнөкөй эле кызды ал. Жөнөкөй эле кызды. Бирок анын көп балдар менен сүйлөшсөм, мындай жанагы чер жазып, спокойно отуруп сүйлөшкөндө айтат го. Ошондо көп балдардын планкасы өйдө бийик. Ага мындай сулуу керек, анан акылдуу керек, жогорку билимдүү керек, анан еще кайнатасы бай болуш керек да. Ошондойлор көп да, жана планканы көтөрүп алган аябай эле бийик. Анан мындай караса жок да, андай кыздар жок. Болсо да бош эмес. Болсо да бош эмес да күйөөгө тийген. Анан менин оюм боюнча ошол Алла Таала береке берсечи. Үй бүлө деген кандай? Сен орто кызды, орто эле мындай кызды алып туруп, ошондон ханша кылып кой да. Сен ошону сулуу кылып кой да. Жакшылап баксаң, жашынакай кийим алып берсең, окутсаң, мына ошол жөнөкөй эле кыз эртең аябай жашынакай келинчегиң болот сага. Кыргыз коомунда, кыргыздын салтында үй бүлөгө тиешелүү бир нерсени өзгөртүү мүмкүнчүлүгү болсо да сизде, эмнени өзгөртөт элеңиз? Ошол эле келин жаатындагы же күйөө бала же кайнена кайната. Мен ошон үчүн бул багытта иштеп атам да. Мен эмнени өзгөрткүм келет? Кыргыз эли негизи биз жакшы эле элбиз да. Туурабы? Жалпысынан биз жакшы эле элбиз. Бирок бизге ошо илим жетпей атат да. Илим жана туура тарбия жетпей атат. Кеп акчада эмес. Эң бай мамлекеттердин ичине киребиз болуш керек бизчи. Кыргызстан бай мамлекет. Анан көбү жанагындай айтышат да, ой, Кыргызстан эме депчи, кедей мамлекет, анан мен сырт мамлекетке за границага барып жашайм депчи, ошол жактан байыйм депчи. Байыйм десең ушу Кыргызстанда эле байса болот. Бирок иштебей жатпайбызбы биз? Иштебей жатпайбызбы? Мына эмени жол салуу боюнчачы, мисалы. Мен бир чиновник менен сүйлөштүм да. Ал айтат, мен дейт ушунча аракет кылдым дейт, чет мамлекетте гранттар менен алышып, кыргыздар иштесин деп аябай катуу шарт койдум дейт да. Анан тигилер макул болушту, мейли акчаны биз беребиз. Бирок техника баарын беребиз, акча беребиз. Анан 80% иштеген кыргыз болсун деп макул болушту. 20% өздөрүнөн. Анан жанагы жолду салып баштагандан кийин 80% кыргыздар кирсин деп мен аракет кылдым дейт. Кыргыздар бирөө дейт эме алды дейт. Чемпион болду дейт да, бир кыргыз. Бир жума иштеди дейт. Бир жума иштеди дейт, чемпион болду дейт. Кандай болду десем, ушу кыргыздар бир күн иштейт, кетет дейт. Бир күн иштейт, кетет дейт. Анан эң аргасы анан эмне тиги чет мамлекеттен келип эмелерди алып келип Макул болду. киргиздик дейт. Азыр карасаңыз, жолду жасап аткандар ким? Бир кыргыз жок да. Эмне себептен?
Кээ бир кыргыздар намыстанып өтүп, ушул эмелер Өзүбүз эле кылбайбызбы? өзүбүз эле кылсак болмок, эмне кыргыздарга жол бербейт депчи. Кыргыздарга жол берилген, бирок кыргыздар иштебей атпайбы. Жыйынтык жок. Жыйынтык жок. Анан мен айтайын дегеним, Кыргызстан бай эле мамлекет. Бизде баары бар. Байыйын десеңчи, мал баксаң эле байып кетесиң. Бирок баары эле шаарга келип эле зарплатага иштейм деп эле баары эле шаарга келип алышканда, бирок айылда мал баксаң, ошол миллионер болосуң азыркы заманда. 1 кило эттин баасы канча азыр? Эт жетишпей атат дейши, Эт жетишпей атат. Кыргыздар мал бакпай атат. Өмүр бою кыргыздар мал баккан. Мал багып байыган да. Мал багып байсак болот. Бирок бизге акча эмес, бизге илим жетпей атат. Тарбия. Анан мен оюм боюнча биз мындай кылышыбыз керек да. Мамлекет менен биргеликте бир комиссия түзүп, негизи комиссиялар бар. Анан ошолор менен чогуу иштешип, биз бир эреже китеп жазышыбыз керек. Каада салт деген. Каада салт кандай болуш керек? Эреже жазып чыгыш керек да. Мисалы, келин бала кандай болуш керек? Күйөө бала кандай болуш керек? Нике болгондо эмне кылыныш керек деген. Рекомендация, бул мажбурлоо эмес. Мажбурлоо эмес, эми кыйнабайсың да элди. Просто мындай сунуш катары биз мондай деп туура көрөбүз деп мындай акыл үйрөтүшүбүз керек да. Мисалы, жана күйөөсү келгенде келин бала алдына чыгып тосуп алыш керек дегенде. Рекомендация. Сунуш. Ошондой кылсаңар жакшы депчи. Салт боюнча ошондой деп. Ушундай сунуштарды киргизип, эл билиш керек да кандай кылышын. Көбү мисалы билбейт. Эмне кыларын да билбейт да. Эмне кылышын да билбейт мисалы. Эреже боюнча кандай болуш керек? Жалпы эреже. Нике маселеси кандай болуш керек? Кудай сактасын, мисалы жаназа эрежелери кандай болуш керек? Ар бир эмеде райондо, ар бир жерде ар кандай да. Бир келишим жок да, бир эреже жок. Ошол эреже болуш керек. Бала тарбиялоо боюнча кыргыздын нукура тарбиясы кандай болуш керек? Азыркы эмени шартка жараша. Мисалы, жана илгери мындай камчы келип, камчыны мындай кармаса мындай болгон, антип. Азыр камчы эч ким көтөрбөйт да тура. Азыркы заманбап эмеге, жашоо турмушубузга эреже кандай болуш керек? Салт кандай болуш керек? Ошону изилдеп окуп, мындай бир китеп чыгарыш керек деп ойлойм да. Илгери кыргыздар камчы менен көп нерсени түшүндүргөн да. Азыр кыска нуска суроолорум. Сиз бактылуусузбу? Кудайга шүгүр. Өлүмдөн коркосузбу? Өлүмдөн мен альхамдулилля коркпойм. Эмне себептен? Анткени мен билем, ал кеч да келбейт, эрте да келбейт, өз убагында келет. Кызга билим керекпи? Кызга билим керек. Жакшы келиндин биринчи сапаты? Сый менен жүргөн, баш ийген. Жакшы күйөөнүн биринчи сапаты? Өзүнүн аялына көңүл буруп, кам көргөн, көңүл бурган. Кайнене кийлигишсе чек коюу керекпи? Жок. Чек койбош керек. Мен айткандай жана саясат жүргүзүш керек да. Эркек ыйласа болобу? Эркек ыйласа болот. Бул эркек ыйлаганда бул жүрөктөн чыккан мээрим да. Бирок кечке эле ыйлай берген болбойт эми. Орду менен да. Орду менен. Аял күйөөсүнөн көп тапса бул көйгөйбү? Кээ бир үй бүлөлөр үчүн көйгөй. Кээ бир үй бүлөлөр үчүн жакшы. Эгерде аял акылман, даанышман аял болсо, анда бул жакшы. Ал күйөөсүн багат, колдойт, жөлөк болот күйөөсүнө. Анткени ал ага милдет кылбайт да, мен сени багып атам, мен баймын, анан мен деп сүйлөй бербейт да. Акыл менен күйөөсүнө баш ийип жүрө берет. Акча көп тапса дагы күйөөсүнө баш ийип жүрөт. Бул үй бүлөгө жакшы болот. Эгерде акыл кем болсо аялдын, акча көбүрөөк тапса эле анан баш ийбей эле, өзүнчө кыйын болуп эле, сен эмне мага акыл үйрөтөсүң деп.
деп турса, анда бул жаман. Бул бале да. Атаны сыйлоо милдетпи же ата өзү сыйга татыктуу болуш керекпи? Атаны сыйлоо милдет. Ал сыйга татыктуу болбосо да сыйлашыбыз керек. Анын жолу улуу. Анткени Кудай ар кандай жараткан адамдарды. Кээ бир адамдар акылдуу, кээ бир адамдар анча акылдуу эмес. Анан кээ бир адамдар, мисалы кээ бир аталар анча акылдуу болбосо эмне, сыйлабай коебузбу? Баласы акылдуураак болуп чыкса, мисалы, деп туруп, бул туура эмес да. Атанын жолу улуу кандай болсо да. Аны сыйлабаса кийин өкүнөт. Ушу балдарынан көрөт анан. Кайтардыйны. Үй бүлөдө сүйүү маанилүүбү же сабырбы? Сүйүү болсо сабыр болот го дейм. Сүйүү болсо сабыр болот го дейм. Сабыр болсо сүйүү да болот. Экөө бири-бири менен байланыштуу. Мисалы, сабыр болбосо, мисалы, бир кыз күйөөгө тийди. Анан күйөөсүнүн сабыры жок. Ал кыз сүйүп тийди ал балага. Сүйүп тийди, сүйөт аны. А бирок сабыры жок. Сабыры жок, анан урушуп, ачуусу келгенде урушуп, анан уруп жиберип, сөгүп жиберип, мисалы эметтерсе, сүйүү каякта? Сүйүү калбай калат да. Сүйбөй калат. Ошон үчүн сүйүү менен сабырдуулук байланыштуу. Анан сүйсөң сабыр кыласың да. Анысы деле бар да. Ошон үчүн байланыштуу. Азыркы жашоодо эң маанилүү нерсе бул убакыт. Ушундай алтындай убактыңызды биз үчүн, биздин көрөрмандар үчүн бөлүп келгениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Убакыт аябай билинбей өткөттүр. Рахмат. Сизге терең ыраазычылык. Азыр биздин көрөрмандар үчүн эркин микрофон. Көрөрмандарга айтчу сөзүңүз болсо кайрылып койсоңуз болот. Мен бир айта турган сөзүм, эркектер үчүн эң маанилүү эмне үй бүлөнүн мамилесинде жана аялдар үчүн эң маанилүү эмне, ошол жөнүндө айтып кетейин. Эркек үчүн эң маанилүү бул сый урмат. Аял киши эркекти сыйлабаса болду, чатак. Сыйлабаса анда турмуш жакшы болбойт. Эң биринчи аял киши билиш керек, эркек үчүн эң маанилүү бул сый урмат. Сый урмат болбосо болду, сүйүү болбойт. Күйөөсүн сыйлабаса, ал күйөөсү аны сүйбөйт. Күйөө эркек киши үй бүлөсүндө сый урмат көрбөсө, ал эмне кылып баштайт? Ал болду, эми бул жашоом болбой калды дейт да. Бул үй бүлө менен мен жашай албайм дейт. Сый урмат жок болсо, анда мен башка үй бүлө курушум керек дейт. Аялым мени сыйлабаса, балдарым мени сыйлабаса, эмне кылам мен? Азыр жаш кезимде күч болуп турган кезде мен башка бир аялды таап, мени сыйлаган аялды таап, анан ажырашып, башка үй бүлө куруп жашайын. Күчүм бар болуп турган кезде. Анан пенсияга чыгып, күчүм кеткенден кийин анан каяктан деп ошондон ажырашуулар көп болот. Анан келиндер үчүн, аялдар үчүн эң маанилүү эмне? Бул кам көрүү, көңүл буруу, жакшы көрүү да. Аял үчүн эң биринчи орунда акча эмес. Акча маанилүү аялдар үчүн, бирок ал экинчи орунда турат. Биринчи орунда аял, бул эркектерге айтыла турган сөз, аялдын көңүлүн караш керек. Аял эмнеге муктаж болсо ошону алып бериш керек. Аялдан сурап туруш керек, кандайсың депчи. Мисалы, ооруп калса, кандайсың деп сурап туруш керек. Анан жумушка кетсең дагы бүгүн кандай болуп калдың деп чалып, түштөн кийин кандай болуп калдың деп чалып, көңүл буруш керек да аял кишиге. Аял кишиге эркек көңүл бурбай койсо, анда башка проблемалардын баары чыгып баштайт. Финансылык проблема жана башка проблемалар ошондон чыгат. Мага көңүл бурсун деп ал чыгарып баштайт да маселелерди. А көңүл буруп турсаң аялыңа, ошондо көп проблемалар чечилет өзү менен өзү. Мисалы, бир мисал келтирип коеюн.
аял киши мисалы чалат. Жумуштан келатканда бир Буратино деген лимонад бар го, ошол Буратино деген лимонадты ала келсеңиз дейт да. Анан эркек киши кирип алып, могу спрайт деле жакшы көрөм, балдар да ичет ошону. Спрайтты алып келсе, мына чатактын баары ошондон башталат. Аял киши мейли спрайт деле иче берет, бирок мага көңүл бурбайт дейт. Менин сөзүм ал үчүн сөз эмес. Мага көңүл бурбайт. Мен эмнени каалап атканын ойлонбойт бул. Дейт, тарынат. Анан тарынганда жакшы тамак да жасабайт. Күйөөсүн сыйлабайт. Ушундай мелочтан чыгат да. Ошон үчүн эркектер аялдарына жакшы көңүл буруп, кам көрүп, мындай жакшы мамиле кылышса, көп проблемалар өзү менен өзү чечилет. Жакшы, рахмат. Дагы бир жолу рахмат сизге. Урматтуу достор, эгер видео кичине болсо да сиздерге пайдасын тийгизген болсо, бөлүшкөндү унутпайбыз. Ой пикир жазыңыздар. Кийинки конокту сунуштасаңыздар болот. Лайк басыңыздар, Кудай буйруса. Сиздердин колдооңуздар биз үчүн абдан маанилүү. Чоң рахмат. Рахмат сизге дагы.